Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстандын Жалал Абад, Нарын, Талас, Чүй жана Ысык көл облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Парламенттен билдиришкендей, мыйзам долбоору министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген. Атайын мыйзам долбоору тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев маалымат берди. Өзгөн шаарын айланып өткөн жолдун курулушу аяктап, пайдаланууга берүү астында турат. Маалыматтарга караганда, жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзөт. Жолго 200 жана 97 метр болгон эки көпүрө салынды. Жолдун уникалдуулугу бир дагы жол чырак жана кесилиш болбойт. Ал үчүн 8 кесилиштеги жолдун астынан туннель өтөт. Кыргыз-тажик чек ара маселесинин эң татаал жумуштары аягына чыкты. Бул тууралуу кабар агенттигине чек ара маселеси боюнча адис элчи жана окумуштуу Саламат Аламанов билдирди. Анын айтымында, чечилбей келе жаткан акыркы тилкелердеги чек ара сызыктары такталгандан кийин маселе эки тарапта тең тийиштүү процедуралардан өтөт. Эми документти талкуулардан өткөрүп, өкмөт жогорку кеңеш карашы керек. Анан алар колдоо мыйзам жазылып, документтин негизинде макулдашуу болот. Эгер ушул иштердин баары бүтсө, анда мыйзам долбоору ратификацияланат, деди Саламат Аламанов. Ошондой эле ал көп жылдардан бери чечилбей келген чек ара маселеси чечилип, иштердин соңуна чыгып калганы жалпы регион үчүн маанилүү болуп жатканын айтты. Мен чек ара маселелери кандай иш экенин жон тери менен сезген адаммын. Ошондуктан мен ишти аткарып жаткан жетекчилер чоң ийгиликке жетишти деп баалап, бул эки тараптын мындан аркы мамилесине ошол эле маалда жалпы эле региондогу абалдан жакшы нукта болуусуна өбөлгө түздү деп эсептеймин. Бул иштер алкоого татыктуу болду деп белгиледи ал. Учкун басмаканасында коргоо элементтери бар акциздик маркалар басып чыгарылууда. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында, акциздик маркаларда 19 түрдөн турган коргоо элементтери бар жана QR коду жайгаштырылган. Мындан ары акциздик маркаларды жасалма даярдап алууга болбойт. Урматтуу ишкерлер, өндүрүшчүлөр, учкундан басылган акциздик маркаларды гана колдонуңуздар, деди Каныбек Туманбаев. Белгилегендей, буга чейин учкун басмаканасы заман талабына ылайык жабдыктар менен толукталган. Мурда чет мамлекеттен басылып жүргөн документтер, паспорттор дагы басмаканада даярдалууда. Муну менен миллиондогон акча каражаттарын үнөмдөөгө жетишилди. Сузактагы бала бакчада психологдор иш алып барууда. Бул тууралуу Билим жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын башчысы, психология илимдеринин доктору Акчат Жолдошова баш болгон психологдор тобу Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Багыш айыл аймагындагы Кенжетай 1 мектепке чейинки билим берүү уюмуна барды. Психологдор, тарбиячылар балдар жана алардын ата-энелери менен сүйлөшүп, аларга жакындан жардам көрсөтүүдө. Эске салсак, социалдык тармактарда Сузак районундагы бала бакчалардын биринде тарбиячы балдарды сабап жаткан видео тарап, Билим берүү жана Илим министрлиги окуя текшерилип, кызматкерлерге чара көрүүлөрүн билдирген. Бүгүн Ош шаарында медицина кызматкерлери арасында аталган тармакта коррупциянын алдын алуу, аны менен күрөшүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында жыйын өткөрүлдү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Иш-чарага УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башчысы Даниэль Рысалиев, президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев, Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов, Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурланбек Бурканов катышты. Иш-чарада кызматкерлерге коррупциянын кесепеттери жана мыйзам боюнча жоопкерчиликтер тууралуу кеңири маалымат берилди. Андан тышкары атайын видео материалдар көрсөтүлүп, таза иштөө жана ак ниет кызмат көрсөтүүнүн маанилүүлүгү боюнча айтылды. Ошондой эле коомдогу коррупцияны азайтууга багытталган аракеттер мындан ары да улантылаары белгиленди. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Композиторлор союзунун 85 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу концерт өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Маданият министри Алтынбек Максутов жана Композиторлор союзунун башкармалыгынын төрагасы Турдубек Чокиев катышты. Алтынбек Максутов өзүнүн куттуктоо сөзүндө кыргыз композиторлорунун улуттук музыкалык маданиятты калыптандыруудагы зор салымын белгилеп, алардын чыгармачылыгы элдин руханий мурасы менен айкалышканын баса көрсөттү. Композиторлор союзу 85 жыл бою биздин музыкалык салтты өнүктүрүүдө негизги роль ойноп келет. Алардын чыгармалары бул Кыргызстан үнү, биздин жүрөгүбүздө да, дүйнөлүк аренада да жаңырып турган үн деп белгиледи министр. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө Алтынбек Максутов музыкалык чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнө министрликтин маданияттын мыкты кызматкерлери төш белгисин тапшырды.
Кыргыз жараны концепциясынын алкагында 2022-жылы китеп кербени акциясы кесиптик билим берүү мекемелеринде ишин баштаган. Анын алкагында өлкөдөгү кесиптик лицейлер жаштарга улуттук баалуулуктарды жайылтуу, жана жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу менен бирге билимге тартуу, китеп менен достошуунун социалдык маанилүүлүгүн бекемдөөгө багытталган ар кандай иш-чараларды өткөрүштү. Жараянды Билим берүү министрлиги дагы колдоого алган. Ушундай акцияларыбыз эң башкысы мындай бир жолку акцияга айланып кетпестен, же компания ишине айланып кетпестен, ал мен азыр өзүм сөзүмдө да белгиледим. Ал мындай өзөктүү, анан институционалдык мүнөзгө болушу керек. Билим берүү жана илим министрлиги бул багытка абдан чоң маани берет деп эсептейм. Китеп кербени жараянын номер 98 байланыш жана маалымат технологиялар кесиптик лицейи жыйынтыктады. Иш-чарага катышкан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, энелер мектебинин автору Гапыр Мадаминов катышып, жаштарды китепке кызыктыруудагы негизги эрежелерге токтолду. Биринчиден, балдарга китепти окууга тартуу үчүн аларга жаш өзгөчөлүгүнө ылайык китептерди сунуштоо керек. Экинчиден, мугалим жана ата-эне ошо китепти кошо окуп, китеп окууга кызыгуу ойготуу керек. Үчүнчүдөн, ар бир үй бүлөдө кеминде 300дөн китепкана китеп болсо, айлана чөйрөсү китеп менен курчалган бала анан кийин китеп окуйт. Дагы бир ушуга эле улай айтып кетейин. TikTok, интернетке салыштырмалуу кагаз вариантыдагы китепти окуганда баланын мээсинин иштөө функциясыга өтө чоң стимул беришини, анын интеллектуалдык, инсандык өнүгүүсүнө эң чоң өбөлгө экенини балдарга айтып эле калбастан ынандырып, кызыктырып, анан эң башкысы ата-эне мугалимдер өзүбүз үлгү көрсөтсөк, ушул эң жакшы түрткү жол болот деп эсептейм. Өлкөдө заманбап маалымат технологиялар жана байланыш жүйөсүндө сулуулук индустриясында квалификациялуу адистерди даярдоо боюнча алдыңкы тажрыйба борбору катары сыпатталган номер 98 кесиптик лицей жыйынтыктоочу бөлүктө китеп кербени IT ааламында жана сулуулук тармагында талашында өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Анда студенттер өздөрү окуган китептеги образдарды жандуу чагылдыруу менен бирге анын эсте калуусун арттырышкан. Биздин алдыңкы максатыбыз бул балдардын именно китепке болгон кызыгуусун арттыруу. Анан китепти окуу эле тим болбостон, анын түшүнгөндүгү боюнча алар өздөрү ошол боюнча сымкаларды көрсөтүп, оюн зоокторду уюштуруп, эмнени окуду, поэманы окудубу, же бир жомок окудубу, же бир повесть окудубу, ошол боюнча ар бир окуучу өзүнүн жарандарын, каармандарын чагылдырып иш-чараларды алып барган. Кыргыз жараны концепциясы элдин биримдигин бекемдеп, маданий ар түрдүүлүктү сактоого багытталган концепция 2021-жылы кабыл алынып, аны ишке ашыруу мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн. Бакытбек Болсонов, Гүлжан Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Балдарыбыз окуп чыкса жакшы болот.